Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү видео сабагыбызга куш келипсиңер. Сиздер менен Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тайыр кызы Нургүл болмокчу. Бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз жалаң сүйлөм. Сабагыбызда жалаң сүйлөмдү түзгөндө, синтаксистик талдоо жүргүзгөндө, сүйлөм тизмегинде жалаң сүйлөмдөрдү башка сүйлөмдөрдөн айырмалай алганды, сөзүбүздү кыска, так, логикалуу, маалыматтуу түшүндүрүүнү үйрөнөбүз. Силер билгендей, кыргыз тилинде 5 сүйлөм мүчөсү бар. Алар 2 чоң топко бөлүнөт: баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр деп. Баш мүчөлөргө жана баяндооч кирет. Айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Бүгүнкү теманы өтөөрдөн мурунку өтүлгөн темаларды кайрадан эсиңерге салгым келип турат. Силер билгендей, сүйлөм айтылыш максатына карай 4кө бөлүнөт: буйрук сүйлөм, жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм деп. Айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай 2 чоң топко бөлүнөт: жалаң сүйлөм жана жайылма сүйлөм деп. Жалаң сүйлөм менен баяндооштон гана турат. Башкача айтканда, жалаң сүйлөмдүн курамы баш мүчөлөрдөн гана турат. Мисалы, жамгыр жаады. Жамгыр эмне кылды? Жаады. Жаады баяндооч, жөнөкөй баяндооч, этиштик баяндооч. Эмне жаады? Жамгыр. Менен баяндооштон гана тургандыктан бул жалаң сүйлөм деп аталат. Сабак башталды. Сабак эмне кылды? Башталды баяндоочу. Эмне башталды? Сабак. Бул дагы эрежеге ылайык менен баяндооштон гана тургандыктан жалаң сүйлөмгө кирет. Өз алдыбызча иштейбиз. 2 бөлүктөгү сөздөрдү байланыштыруу менен жалаң сүйлөм түзөбүз. Силер көрүп тургандай, көк түс менен белгиленген сөздөрдү байланыштырып, жалаң сүйлөм түздүк. Китеп кызыктуу. Кызыктуу деген силер билесиңер окуучуларым. Бул атооштук баяндооч. Эмне кызыктуу? Китеп бул Силер дагы биз, көл, тапшырма, күкүк, айлана, күн, жаз, жамгыр, ландыш деген сөздөрдү кийинки бөлүктөгү сөздөрдүн туурасы менен байланыштыруу аркылуу жалаң сүйлөмдөрдү түзөбүз. 5-чи кадамда силер бир топ сөздөрдү көрүп турасыңар. Мына ушул сөздөргө дагы бир башка сөздү жалгоо менен жалаң сүйлөмдөрдү түзүп, оозеки иштейбиз. Силер кийинки көнүгүүлөрдү иштөөңөргө өбөлгө болуш үчүн оозеки иштеп жатканда абдан экранга жакын келип көңүл буруп тургула. Кыш келди, мектеп башталды, окуучу сүйлөдү, Асан сыйланды, ырчы ырдады, ата-эне кубанды, газета окуйбуз, Асан шамдагай, спорт кызыктуу, мезгил шашты, жумуш башталды, экскурсия кызыктуу, журнал ачылды, буудай сапырылды, ысык көл толкуду, топурагы алтын, ден соолук байлык, жүрөк күшүдү, мугалим сүйлөдү, сабак башталды, жылдыздар жымыңдайт, бийчи бийлейт, жайлоо кызыктуу, кар жаады, арча картайбайт, карагай өстүрдүк, ай чыкты, жамгыр жаады, бака сайрады, жылан сойлоду. Көрдүңөрбү балдар? Биз бир канча сөздөргө жардамчы сөздөрдү улоо аркылуу бир канча жалаң сүйлөмдөрдү түзө алдык. 6-чы кадамда силерге бир топ сүйлөмдөр берилген. Мына ушул сүйлөмдөрдүн ичинен жалаң сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазабыз. Мисалы, үлгүдө момун тарынбайт деп турат. Момун эмне кылбайт? Тарынбайт. Баяндоочу: ким тарынбайт? Момун ээси. Демек эрежеге ылайык
менен баяндооштон гана тургандыктан бул жалаң сүйлөм деп аталат. Силер дагы калган сүйлөмдөрдүн ичинен жалаң сүйлөмдөрдү терип жазгыла. Нелерди көрүп турасыңар? Албетте. Силер жаздын келгендигин жана бир канча кыргыз адабияты китептеринин автору, бир канча чыгармалардын автору, илимдин багбаны деп айтылып жүргөн Абдыкерим Муратовдун жаз мезгилине суктанып турганын көрүп турасыңар. Жаз мезгили кимдерге гана жакпайт? Себеби айлана жап-жашыл, аба таза. Анда силердин маанайыңарды көтөрүү максатында көктөм деген ырды окуп бермекчимин. Жаз келип, гүлдөр жайнап, алма-бак бүчүр байлап, жел жүрөт булут калкып, күн күлөт нуру жаркып, аскалар шиштей учтуу, корооголот жылдар жыттуу, жер жашыл, асман көпкөк, ар кайсы гүлдөр ак көк. Ыр жактыбы достор? Силерге ыр жаккан болсо, сүйлөмдөн жалаң сүйлөмдөрдү таап, ага синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Мисалы, жаз келип, жаз эмне кылып, келип баяндоочу, эмне келип, жаз ээси. Силер дагы үлгүдөгүдөй иштегиле. Кадырман окуучуларым, силер доскадан, экрандан ууру байыбайт, оозуңган утат, кыз конок деген макалдарды көрүп турасыңар. Бул макалдар албетте жалаң сүйлөм. Себеби баяндооштон гана түзүлгөн. Ууру эмне кылбайт? Байыбайт баяндоочу, ким байыбайт? Ууру ээси. Бул макалдардын лексикалык маанисине токтоло кетсек, кимдир бирөөнүн ак эмгеги менен тапкан байлыгына руксатсыз кол тийгизип уурдап алсак, ал эч качан бизге буйрубайт. Ошондуктан бирөөнүн буюмдарын руксатсыз албашыбыз керек. Оозуңган утат. Ар дайым бир нерселерди билгенге, аларды окуганга, окуган нерсеңди кимдир бирөөгө айтып бергенге үйрөн. Анткени сен көп билсең, көп ийгиликке жетесиң. Мына ошол мезгилде оозуңган утат деп айтат. Ал эми кыз конок. Силер эсиңерде, силер билесиңер. Кайсыл учурда сүйлөмдөгө сызыкчанын коюлушун. Биздин баяндооч атооштук болуп келип калган учурда менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат. Бул жерде конок деген сөз атооштук баяндооч, кыз деген Кыз конок деген макалдын лексикалык маанисине токтоло турган болсок, кыз турмушка аттанып башка жакка кеткенге чейин ал өзүнүн үйүндө конок катары жашайт. Ал турмушка аттангандан кийин башка бирөөнүн үйүндө жашап калат. Мына ошондуктан кыз убагы келгенде турмушка аттанганда башка жакка кетет. Кыз конок деп айтылып калат. Ал эми кыздар турмушка чыгып кайра үйүнө келгенде дагы ар дайым төрдө отурушат. Кийинки бөлүккө назар салабыз. Силер борбордон Асан деген сөздү көрүп турасыңар. Ага келди деген сөздү жалгоо менен биз жалаң сүйлөм түзө алдык. Асан эмне кылды? Келди баяндоочу, ким келди? Асан. Силер болсо 4 бош бөлүкчөнү көрүп турасыңар. Ушул бөлүкчөгө Асан деген сөздүн жардамында бир канча сөздөрдү жалгаштыруу менен жалаң сүйлөмдөрдү түзгөнгө аракеттенгиле. 9-чу кадамда көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, жалаң сүйлөмгө айландыргыла дейт. Пайдалануучу сөздөр сүйлөмдөн кийин берилген. Мисалы, уулу деген сөзгө биз пайдалануучу сөздөн чоңойду деген сөздү алып, уулу чоңойду деп жалаң сүйлөм түздүк. Уулу эмне кылды? Чоңойду баяндоочу, кийим чоңойду? Уулу ээси. Силер дагы үлгүдөгүдөй пайдалануучу сөздөрдү пайдалануу менен жалаң сүйлөмдөрдү
түзгөнгө аракеттенгиле. Мына ушинтип сабагыбызды жыйынтыктап жатып, силерге бир канча суроолорду бергим келип турат. Сүйлөм деген эмне? Айкындоочу мүчөлөрдүн катышына карай сүйлөм канчага бөлүнөт? Жалаң сүйлөмдөр кайсыл жерде көп сүйлөнөт? Жалаң сүйлөм деп эмнени айтабыз? Күнүмдүк турмушубузда сүйлөшкөндө жалаң сүйлөмдөр катышабы? Элестетип көргүлөчү. Сабагыбыз жыйынтыктап жатып, терезе стратегиясын пайдаланууну силерге сунуштагым келип турат. Бүгүн сабакта достор кандай маалыматтарды алдыңар? Бүгүн сабак кандай таасир калтырды? Эмнелерди үйрөндүңөр? Мына ушул өтүлгөн темада эмне маалыматты билсең, ак баракка терезени тартып, ошол терезенин көздөрүнө бүгүнкү сабакта билген маалыматыңарды жазгыла. Андан кийин дептериңерди жаап коюп, терезени карап, бүгүнкү сабакта эмнелердин өткөндүгүбүздү кабыргалар менен кеңешип сүйлөшкүлө. Үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма 3 бөлүктө бөлүнүп турат. Биринчи бөлүктө бала деген сөзгө кашаанын ичиндеги 3 сөздүн бирин жалгоо менен жалаң сүйлөм түзөбүз. Үлгүдө кызыл түс менен көрсөтүлгөн. Экинчи, төмөнкү баяндооштор менен жалаң сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бизге баяндагыч сөздөр берилген, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берген сөздөрдү жалгоо менен жалаң сүйлөм түзөбүз. Үчүнчү, бизге 6 сүйлөм берилген. Мына ушул сүйлөмдүн баяндоочунун синонимин табабыз. Мисалы, окуучу саламдашты. Саламдашты деген баяндооштун синоними учурашты. Үлгүдөгүдөй калган 6 сүйлөмдү түзөбүз. Аткарылган көнүгүүлөрдү, үй тапшырмабызды WhatsApp аркылуу 0779 745 700 куржунума сүрөткө тартып жөнөткүлө. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.